Анан дагы бир ушул маданияттагы коррупцияны, ушу маданият мисиле коррупцияны бир мындай жоголуп бараткан элеби бул сыйлык алууда. Сыйлык алууда акыркы учурда ушул татыктуулар алып жатканы бизди абдан кубанып жатат. Ага карабастан мен ушул жакында эле уктум, бизде Исрадин Наманбаев деген ырчы бар. Ал кишинин ыры менен биз чоңойдук, уктук. Абдан бир өзгөчө өзүнүн оону менен, өзгөчө текстери менен ал кишиники башкача. Бирок ошол киши мындан бир 5 жыл мурда эле татыктуу деген сунуштар болуп жатты эле. Мен жакында ал кишинин албаганын угуп алып, бул жерде саясатташтырылган, анын бир тууган иниси омбудсмен болуп, жана карындашы бир аз бир бийликке каршы сүйлөп койгон сөздөрүнүн негизинде бул киши албай атат деген пикир, жалпы эле элдин пикири ошондой экен да. Анан буга сиз кандай ошо жетекчи катары маани бересиз? Ал киши татыктуу болуп атса эмне үчүн албай атат? Өзүңүз белгилеп кеткендей, акыркы бир жарым жыл ичинде биз берип аткан сыйлыктарда мындай мурдагыдай тез көрүнүш же болбосо мурдагыдай абдан талкуу болгон иш болгон жок. Жок эсен. Акыркы мезгилдерде татыктуу болгон жылдар бою кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмерлердин баардыгына көбүн эсе азыркы учурда кезеги менен берип атабыз. Баягындай орто жолдон секирип кеткен же биз орусча айтканда парашютисттер деп коебуз. Биз жөнөткөн тизмеге орто жолдон эң аягында кирип кеткен адамдар бүгүнкү күндө жок эсе бунун баардыгын баягы мурдагы сабак алып, анан мындай иштерге барбайлык, мындай иштер болбосун деп биз сөз сүйлөшкөн боюнча келатабыз бүгүнкү күнгө чейин. Исрадин агай боюнча эч кандай кеп жок. Мен жанагы сиз айткан фактыларды мен бул жерде отуруп биринчи жолу угуп атам. Ушундай болгондугу жөнүндө же болбосо карындашы же байкеси ушундай экенин. Исрадин агайым азыркы учурда бир мекеменин башчысы да. Ошондуктан өзүңүздөр билгендей, биз көбүнчөсү мындай чыгармачыл адамдарды колдоп, аларга түрткү берип келебиз. Ал эми мындай башчылык кылып жүргөн адамдарды кичине арткараак коюп, өзүбүз деп, эгер бүгүнкү күндө алып калсак дагы, мисалы эл айтпасын, директор болуп жүрүп эле алып алды деген сөз болбосун дегенден кичине мындай баскаңдап турабыз да. Бирок мен ойлойм кезеги келгенде мына планда бар, алат да. Анткени татыктуу инсан кыргыз маданиятына абдан чоң эмгектерди жасады. Ал инсанга берилиш керек го деген ойдомун. Анан дагы бир суроом, мына кечээ жакында өзүңүз күбө болгондой, Болот Шамшиев бул дүйнөдөн өтүп кетти. Ал кишинин эмгеги убагында бааланган жок деп баардыгы эле айтып атат, биз деле айтып атабыз, бааланбай калды. Ошол кишини биз колдонуп калышыбыз керек эле, бул кайталангыс талант болчу депчи. Анан кийин биз антип алган жокпуз. Анан ошол киши каза болгондон кийин социалдык сеттерде баарыбыз эле колдоо көрсөтүп, ошол кишинин табытын Айтматовдун жанына эле коюп бергиле, ошол кишини ал жака коюш керек деп сурандык эле, бирок муну эч ким колдогон жок. Биз ошондой бир, алар аз эле калбадыбы, саналуу эле калды. Актер, актрисаларыбыз, тарыхчыларыбыз бир эле маданият тармагында эмес, жана башка тармактарда, билим тармагында деле ошол биздин бир Кыргызстанды бир кезде ушул аз эле маяна алып, түнү күнү уктабай ак эмгегин жумшаган кишилер аз калды. Ошол кишилерди ошол ата бейитке алып барып коюу жөнүндө маселени сиз кандай көз карашта карайт элеңиз? Эми баягы Чыңгыз Төрөкулович Айтматов коюлгандан кийин ата бейитке коюу боюнча негизи эле тыюу салынган эле. Анткени мындай адамдардын көбүн эсе азыр регалийине же болбосо же бир башка бир жактарына карап кое турган болсок, анда сурануучулар абдан көп болушу мүмкүн. Мен Болот Өлгөничтин баягы өзүнүн аброю, өзүнүн деңгээли, жасаган эмгеги жөнүндө эч кандай мындай талаш жок. Бул ал киши биз үчүн ар дайым үлгү, ар дайым баягы мындай жүзүбүзгө кармап жүрө турган инсандардын бири. Ошол эле мезгилде мынакей Чыңгыз Төрөкулович коюлгандан кийин бир эле жолу ошол мамлекеттик деңгээлде 7 апрель баатырларын коюу боюнча гана чечим болгон. Андан кийин бул боюнча эч кандай чечим чыккан эмес. Ал жерге мындан кийин эч ким эч кандай коюлбасын. Ал ата бейит бул комплекс катары жабылды. Болгон адамдар гана жатат. Калган инсандарыбыздын кайсыл киши көз жумса, анын баардыгын аларча көрүштөн коебуз деген чечим чыккан. Ошондуктан биз башка негизинде караган колбой калды ал киши.
Дагы мына ошол Болот Төлөгөнүч боюнча ал кишинин көз өткөндөн кийинки бир эскерүү иш чаралары каралып жатабы же ошол көмгөн боюнча эле унутулуп калабы ал киши? Жок, эми ар бир инсанды эч убакта унутпаш керекпиз. Биринчиден ал инсандардын эмгегине таазим болот. Экинчиден келечек муун, өсүп келаткан муун ошол адамдарды карата, үлгү карата алып, анан ошого карата өзүн түздөш керек, өзүн өсүш керек. Ошондуктан Болот Төлөгөнүч боюнча биз мындан ары дагы жумуштарды жүргүзөбүз. Азыр эми социалдык тармактарда мынакей көз жумулгандан кийин бир канча көп эле эскерүүлөр болду, көп эле талкуулар болду. Мен ойлойм, эмки жылдардагы атайын ушул өзгөчө бир инсандарды баягы баалоо же болбосо алардын өмүр таржымалуу жөнүндө ар дайым айтылып турат. Быйыл дагы бир канча инсандарыбыздын юбилейдик иш чаралары, ошонун алкагында дагы абдан көп жумуштарды жүргүзүп атабыз. Мисалы, быйыл Тоголок Молдонуку, тиги Атай Огунбаевдики, Гүлүпа Кундучалованыкы, Болот Миңжилкиевдики, ошол жылдан жылга юбилейдик иш чарадан көп басым жасап атабыз. Ал эми башка жылдары эми кичинекей документалдык фильмдерди чыгарып, кичинекей роликтерди чыгарып, талкууларды жүргүзүп, макалаларды жаздырып, биз эскертип туруш керекпиз аларды. Маданияттын туу чокусундагы инсандар унутулбайт, Бул мен сизге акыркы суроом, мен жакында эле бул жөнүндө окуп калдым. Сизди деген негизги кесиби бул деген туризм болчу. Бул туризм департаментин башкарып келди эле бул киши. Бүгүнкү күндө биздин Маданият министрлигинин кесипкөйлүгү ага жарабайт. Бул киши мүмкүн ошол жагын жакшы алып бара албай аткан жокпу деген пикирлерин жазыптыр. Ага карабастан сиздин бир жарым жылдагы иштериңиздин ийгиликтерин көрүп деле жатабыз. Мен сизден сурайын дегеним, эгерде чын эле кесибиңиз башка болсо, бул Маданият министрлигин кантип алып кеттиңиз же патриоттук сезимиңиз менен эле? Мен ойлойм, башкаруучу адам кандай процесс болбосун, кайсыл багыт болбосун, ошол башкаруучунун өзүнүн эрежелери бар. Ошол мындайча айтканда, азыркы тил менен айтканда менеджерлер. Алар ошол процесстердин баардыгын билсе, кантип ийгиликке жетүүнүн баягы өзүнүн механизмдерин билсе, кайсыл тармак болбосун, саламаттык сактоо болобу, билим берүү болобу, маданият болобу, алып кетип бир ийгиликке жеткенге мүмкүнчүлүк болот. Анткени мен баягы чыгармачылык менен алек болгон жокмун да. Ал жерде чыгармачыл адамдарды колдоп, алардын потенциалын бириктирип, бир командага баардыгын бириктирип, анан бир жыйынтыкка жеткирүү менин негизги максатым да. Ошондуктан ошол иштин азыркы учурда алек болуп атабыз. Мен ойлойм, анын баардыгын алып кетүүгө бүтүндөй мүмкүнчүлүгүм бар. Мен азыр мына бир жыл ичинде эмне маселе бар экенин, ар бир маселени кантип чечиш керек экенин, ким менен чечиш керек экенин, кандай командалар менен чечиш керек экенин билип калдым. Ошондуктан бул убакка чейинки кадамдар мына баягы жакшы эле болсо, мындан ары эки эсе жакшы кылганга дагы бүтүн аракетибизди жумшайбыз. Мындан келди Маданияттын очогунда күйүп уже көрүп калдыңыз, жүрөгүңүз менен иштеп кетип каласыз. Ишиңизге ийгилик. Мына алдыда деген абдан оор сыноо жумуш турат. Бул деген ошол Турцияда өтө турган кыргыздар автор болгон биздин улуттук каныбызга сиңип калган көчмөндөр оюну. Бул оюндун өтүп жыйынтыгы чыгаарына дагы чейин келип биздин студияга коомчулук менен ой бөлүшүп маектешип туруңуз. Дагы бир жолу майрамыңыз менен ишиңизге ийгилик каалайбыз.